Эртең менен күн чыга электе турсаң, Алла таалам ырыскысын чачат деп илгери чоң ата чоң энелерибиз кеп кылчу эле. Ал эми бүгүнкү күнү көпчүлүк адамдарга Алла таалам ырыскысын күн чыкмактуу күл таң ата электе эле чачып калгандай. Дегенибиз, Ош базарында эт сатуучулардын жашоосу түнкү саат 3:30-4-тө эле башталаары баарыбызга маалым. Эфирде Продмикс KG каналы, мен сиздер менен Асхат Айсаракунов жана менин операторум Адилет Мухтаров. Бүгүн 4 май 2019 жыл. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарынын борборунда жайгашкан Ош базарындагы эт сатуучулардын жашоосу жана ошондой эле эттердин бааларын билип бергенге аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, видеобузду аягына чейин көрүп, комментарий жазып, лайк басып, жана ошондой эле каналга катталганды дагы эч унутпаңыз. Атай мал союучу жайлар бар да. Ошол жерден гана союлат. Машинадан түшүп аткан жеринен жана журналистке кыз тартып көргөзгөн. А жерде мен именно ошондо мен катышкам. Эхина кокос сопротивляться этилет, катселё сопротивляться этилет. Элдер бар эми 10 туша, 15 тушалар өткүзгөн. Бир келгенде канча сомго чейин киреше таап кое аласыз? Эми 10 миң, 7 миң, 8 миң, 10 миң. Жүрүп аткан күнү атай жашалган ал. Это заказной болгон. Камыз керек, эл үчүн күйөсүң бул, андай болбойт. Жок, сурангамыз. Анан биз сураганда ошол күнү анан тилин уруп атпайбы. Мына азыр көрүп атасыздар, саат Уже түнкү саат 4-тө эле башталат экен жашоо, э? саат 3-тө башталат. Ошо. Бизде мына кайсы биздин аймактардан келет, мына айрыкча мына өзүңөр көрүп турасыздар, мына нарын көл, талас ошол жерден. Ушул жерге келип, ушул жерден түшүп калган, ушул жерден могу биздин жакка сатып баштайт. Ушул жерден негизи бул дүң базар. Дүң базар да. Ушул жерден сатылат да. Ошондо нарын көл таластан эле келеби, тиз жактан Нарын жок, бербей. Ошо нарын, талас, көл үч жерде ошо. анан чүйдөн ушул Бул жерге даярымдай союп даярлап келишет экен, э? Атайын тиги мына мен кармап турган мына неме атайын форма 2 деген документ менен келет. Айылданчы. Бул справка форма 2-нин жазарын алдында дагы айылдагы жерлердеги атай мал союучу жайлар бар да. Ошол жерден гана союлат. Ошол жерден союлуп андан кийин ошол жерден дагы эт врач көрүп туруп этти текшерип анан кийин жазып берет да бул кагазды. То есть ошол ордунда да текшерилет, андан кийин анан бул жерден биз азыр жүрүбүз, мен лабораториядан көргөзүп берейин. Текшересиздер, анан ушул жерде. Негизи бир күндө бир канча эт келет билбейсизби? Ар кандай бир жерде бир тоннасы малдын башына бир 50-60 уй, 100ден ашык кой келет, бир 15 жылкы малы күнүнө, э? Каказдын өзүңүздөр бар, биздин процесс жүрүп атат, могу биздин текшерген, э? Биздин лаборатория бул жерде биздин 20дан ашык ветеринар адистер ушул жерде кызмат көргөзөбүз. Азыр какад өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эт кирип атат жаңы, э? Мынакей келип аткан малдын башы, ичети ушул жерден, ооруларды кантип аныктайбыз? Ушул жерде обязательно келгенде бул документ менен кошо малдын башы, могу ичети, көк борун, бул жерден азыр көрөм, какад өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр мына жумуш жүрүп атат да. Текшерилип атат. Свежий боюнча экен эттер, э? Могу текшерилип бүткөндөн кийин биз тазалыгы тастыкталгандан кийин гана анан кийин биздин немебиз бар, мөрүбүз, печать, клеймо деп коет, ошол басылат. Ошондон кийин гана уруксат да. Азыр как раз көрүп турасыздар, мына азыр мына текшерилип атат да, жүрүңүздөр. Ошол жерден аныкталат да. Кокус ушул жерден биз бул арген бир малдын бир ооруга подозрение болсо, бизде жүрүңүздөр, бу жерде неме бар. Ошо жакка келет. Могу ятинский отдел, могу лаборатория
биохимический отделде текшерилет да. Бардыгы Ошол жерден тастыкталып, оору болсо бул жерде көрдүңүз. эгер бул жерде мисалы үчүн оорулуу эт болуп калса дароо эле мына көзгө көрүнөт турбайбы? Бул жерде атайын бизде холодильник көрдүңүзбү? Минус 16 градус. Ушул жерде Сакталат. изоляторубуз да, холодильник изолятор дейт. Ушул жерде изимайт этилет. Оорулуу эттер. Кокустан. Андан кийин бізде республиканский лаборатория бар, ошол жакка жөнөтөбүз. Немелерди, Ошол ошол материалды. Ошол жерден тастыкталат. Бирок ичинти менен жаркырап сонун салып койгонбуз. Мына 2 жылдан бери ремонт жүрүп атат. Учурда Ремонт болуп. учурунда аябай бир кызуу талкууга түштү эле ушул эттин Азыр багы биз ЭЭПке мүчөбүз да. Таможня союзга мүчөбүз. Ошол бизге 2 жылдан бери мына көрдүңүздөр. Сиз мурда келген эмессизби Ош базарга? Мурда азыр аябай жакшынакай болуп ремонт болду. Мына жабдыктар менен бардыгын алып келишти. Заманбап жабдыктар менен жабдылган. Мына көрдүңүздөрбү? А мисалы бул жабдыктар эмне кылат? Бул сүт боюнча, сүт текшерилет. Сүт текшерилет. Бул жерде болсо жашынча. Бул жакта болсо азыр жумуш башталып атат. Бул жерде кадимки. Бул жакта болсо могу көрүп атасыздар, бул жерде неме текшерилет. Эттерди кандай? Мына ит азыр башталып атат да, бу жердечи көрдүңүзбү? Мына ит келип, жерден ет текшерилет да. Дежур кыздардын ет текшерилет. Могу жерде электрон микроскоп. Ушул жерде кандайча ар бир алдын этин алып келип отуруп же Жок, ар бирди эмес, жана жогоруда айтып кеткендей бир подозрение болсо, ошол жерден ошол малдын этинен эт алынып туруп, кандай бир оору чыгып калды. Ооруга подозрение болсо, аны бирден текшерип көрөбүз да. Таза болсо, если тияктан баары эле текшериле бербейт. Если жана мына документи туура, өпкө жүрөктөрү бар, көк боору бар, эт таза болсо, ошол жерден эле аныктайбыз. Баары немеден өтпөйт. Негизи канча адам иштейт дейсиз бул лабораторияда? 23 адам. 23 адам ба? 23 адамдын мисалы айлык акысы, майнасы мамлекет тарабынан төлөнөбү? Жок, биз азыр немебиз, менчик. Жеке менчик врачтарбыз да. Анан бизге мамлекет ыйгарым укугун берген, делегированный. Иштеп атабыз, ошо азыр Кудай кааласа дагы оборудованиялар келип атат. Ар бир этке негизи канча сомдон төлөшөт мындай ушул ветеринардык справка аркылуу төлөшөт да сатуу? Ооба, биз атайын вексель берилген тариф бар, ошол боюнча төлөйт. Ар малды карагандай да, мисалы койду. Жашырын болсо канча? Жашырын жок эле, мисалы бодо малга 150 сом. 150 сомдон. Койго 50 сом. Мисалы үчүн ар бир соодагер бияка дүйнө сатуучу ошол ар бир жок, биздин деме биз кылган кызматыбыздын дембес баасы ошондой да. Төлөйт э? Ушул жерден бул жер баягы дүң базар да. Ошон үчүн ушул жерден сатылып алынат да, анан кийин башка. Негизи биздин билишибизче ушул жерден шаардын ичиндеги бардык тошколор. Бүт жерге ушул жерде мына кафе, ресторандар, баягы эми баягы кыргыз болгондон кийин той топур, мына жылкы баласын эти ушул жерден бүт бар, ушул жерден аралап ушул жерден да, ушул дүң базар дейм. Ошол. Биз баарыбызга эле белгилүү эмеспи? Мындан ошо бир нече жыл мурун ошол жана өлгөн малдын эттерин сатып аркы берки болуп эме болуп кетпеди беле? Ушул боюнча азыр кандай болду? Азыр ошол. Азыр андай жоюлган. Биз чара көрүлдү. Мен 100% айта алам, андай жоюлган. Ал кезде деле просто туура эмес, бир эле случай менен элге туура эмес көргөзүлүп калды. Ал кыргыздын баласы болгондон кийин бирөөнүн буту сынган бир мал ошондой эле случай болгон. Машинадан түшүп аткан жеринен жана журналистка кыз тартып көргөзгөн. А жерде мен именно ошондо мен катышкам. Сиз бар болсуңуз. Мен барчу жана немеде карап көрсөңүздөр мен бармын, просто баягы ал до конца көргөзгөн эмес да. Ал анда деле ушундай эле ушу немеге алып келип, ал этти алып келип бул сразу эле эки эле мүнөттө чечилбейт да. Бул малды көрөбүз, алып келебиз, көрүп атпайбыз, машинадан түшөт. Эми азыр тем более азыр эме жайыбыз немерээк болуп атат да. Тарыраак болупчу, мен өрттөлдү көрдүңөр. Баягы азыр кийин Кудай кааласа бүтсө тиги жанагы стоянкасына киргизген атат да. Машиналардын баарынча ошол үчүн көчөдө турбай калат да. Бүт бар убактылуу, Кудай кааласа баары жакшы. Бул эт сатуучу орундуктар дагы кийин жакшы. Жакшы, кеңейип атпайбы? Өзүңүз көрдүңөр, азыр Кудай кааласа жана машина турган жер жана немеге кирет, стоянканын ичине. Керек грант
стоянканын ичине кирип анан ошол жерде. Ошол жерден кетет. Кудай кааласа. Рахмат байке, анда ишиңизерге ийгилик, жакшы иштеп атасыздар. Неме істеңер? Эртең менен таң атпай эле иш аябай. Саламатсыз, кандайсыз? Атыңыз ким болот? Атым Арген. Арген болот бе? Бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Бизде 8 жыл болду. 8 жылдан бери иштеп келатасыз, ушул жерде? Жакшы экен. Ошо эттерди сиз текшерип эме кылып турбайсыз ба? Ливерлер болуп калды ошо. Көпкө жүрөк ливер болуп калды. Иш көргөн. Ич көргөндөр эле. Ошондо сиз ушу таңкы саат 3:30 ошол жерге жумушка келип калсаңыз. 3-тө келебиз. 3-тө келип эле. 3-төн баштап эртең мененки 9-10га чейин, Жок, о 1ге чейин. 1ге чейин. Кечки 6га чейин иштейбиз. Кечки 6-га чейин иштей бересиз. Кечки 6-га чейин ушундай келе береби? Дежурный кезде. Жок, ал кезде биз баягы бойняда ар кандай малда союлат да. 3төн кийин союлуп калгандар болот. Ошолорду биз дежурный болгон кезде кечке чейин ошолорду карайбыз да. А сиз бул жерде ушундай эттерди мындай көзүңүз менен көрүп туруп эле баягы оорусу болсо тактап аныктап коюп турбайсыз ба? Көз менен эмес. Билинет да, дароо эле. Көз менен эмес, кол менен гана ишне. Кармап көрөбүз. Кесичүү жерлери бар, кесебиз мисалы үчүн кийинде өткөн трахейный бүт коюп, трахеяны текшерип, боорду текшерип, Курттар болуп калса. эхинококоз сапырлясы этилет, фацелиоз сапырлясы этилет өкүлөрдөн. Бул ошондо азыр ошо чет жакадан региондордон келген эттердин ошо соодагерлердин эттери да, Чет жакадан эмес, ошо бойнядан союлуп келет. Основном. Азыр сиздер текшерип өткөндөн кийин кайда алып кетет, сатууга алып кетет, Бенден ичинен, базардын ичинен саткандар болот. Ошол үстүнкү павильонго чыкканда ошол печать менен чыгат. Бизден базардан текшерилип, ушул печать коюлуп, маркировка болуп, баары ошол чыгат. Печать коюлуп, Өзүңүздүн жумушуңуз өзүңүзгө жагабы? Көптөн бери Бул иштейт. кесипти, конечно, окууну тамамлаганда ушуга Өзүңүз ушул жагын бүттүңүз беле, ветеринардык жагын, ветеринардык. Анда жакшы жумуш тапкан турбайсыз өзүңүзгө, өзүм кесибим. Мындай жашыруун болбосо айлык маянаңыз Айлык маянасы ар кандай чыгат, азырынча биз дагы азыр делегирование деп пока өкмөттөн бөлүнүп аткан дагы кезбиз. Азыр айлык маселеси пока өтө көп эмес, өтө аз көп эмес. эмес, өтө аз эмес, такталып элек. Мындай ар кандай чыгат турбайбы? Ар кандай чыгат. Күнүңүздүн күнүнө алып турбайсыздар бе? Же Эмес айына. айына, Жакшы ишиңизге ийгилик анда, жакшы иштей бериңиз. Чоң рахмат. Рахмат. Кандайсыз, жакшысызбы? Кофеңиз таамдуу болсун, кофе чаткан экенсиз. Таңсардан. Бул базарга канча саат, канчада келесиз? Биз уш саат 3:30 3:20 өтүп калабыз да биякачы. Түнкү уйкуну бузуп туруп эле келет кезиңерде, кыз уйкуну. Эми жумуш ушундай биздики. ушундай, Түнү иштейбиз. Түшкө чейин иштеп анан үйгө барып Түшкө саласыздар. чейин эмес, саат 9-10го чейин иштейбиз эртең мененки. Андан үйгө барып салмай. Эс алмай анан. Эми эс алмай эмес, эми биз акча чогултабыз күнүбүз. Сиз негизи биз бул жерде дүңүнөн сатасыз эт да? Учурда кандай болуп атат мындай эттин баалары кандай болуп атат? Азыркы малда 265тен болуп атат тушавой. Койдук го, Жок, буканыкы. Буканыкыбы? Бир тушасы? Бир тушасы 265тен болот. Сойдурганыбызда 265тен сойдурабыз да. 265тен сойдуруп, бияктан 65тен кайра сатабыз. Ал жактан бизге сбой калат. Сбой бир 2000-2,5. 265 сомдон алып эле кайра 265 сом өтүп калат. Сбой бизге калат да ошондо. Сбой. Иче кары, наркотикалер. Ошонун акчасы бизге калат. Сиз ошондо ошо буканын эле тушасы менен иштеп турбайсызбы? Бука, уй, унаджын, жаш молодняк. Уй баласы менен. Кеде бизге деле келет да заказдарчы. Кунажын бар, сойбой сомду деп сатыш керек болуп атат деп. Ошолорду алып каласыздар, Негизи малды мындай ар кайсы жактардан чогултат, өзүңүздөр мындай карап аласыздар да. Сарайларга кыдырып дегенде. Сарайлар да? Сарайларды кыдырып бизге чалат ушундай. Мал бар, көрүп кетпейсиңерби деп. Ушундай. Ошондон барып Биз келип туруп баалайбыз. Бука болсо метрге ченейбиз. Килограмм кошторду көз менен эле. Көз менен же болбосо метрге тартып. Метрге? Метрге тартып туруп
Ошондо чыгып калат. Канча килограмм экен, эсептеш керек да ал жактан да. А мисалы сиздер ошол малды алып алып анан сойгондон кийин мындай оорулуп калып андай учурлар болбойбу? Текшерилет. Жок, таза эле текшерилет. Таза эле. Тиш жактан текшерилет деп бактанчы. Текшерип туруп андан кийин акчасын бересиздер. А если таза эмес болуп чыкса, аны уже хозяинине бактан если таза эмес болуп туруп өтпөй калса, аны уже хозяинине барып туруп тапшырабыз да. Мына ушундай өтпөй калды деп. Ал уже принимает өтөт, знаешь. Ал уже каяка жок кылат билбейм мен. Самое главное өзүбүздүн жумушубузду кылабыз да. Анан бул жерде сиздерден шаардын точкалары алып кетет, баардык точкалары? Магазиндер, кафелер, ар кандай да. Кимге эт керек болсо ошол келип алып кетет дегендей. Мындай жашыруун болсо бир күндө канча туша чейин өтөт? Сатып коюласыздар. Лично Сиздер өзүңүздөр ар кандай да. Кеде 3, кеде 4. 4 тушага чейин, 5. Анысында дайыма өзүңүздөрдүн бир клиент кардарларыңыздар болуш керек, дайыма. Клиенттер бар. Ошолор менен, Бакта элдер бар, 10 туша, 15 тушалар өткөргөн. Биз эми жашпыз дегенде. Жумушка жакшы жаңы эле киргенбиз дегенде. Канча жашыңыз канчада? 21-де. 21-десизби? Жакшы. Ушул ишти тандап коймой калган экенсиз, ушул өзүңүзгө. Мен ушун үйдөгүлөр тарткан ушул жака. Ушу көтөрүп кеткен да. Ошондой. Жакшы киреше жакшы эле чөп болуш керек. Кудайга шүгүр дейбиз, Жакшы ишиңизге келик, иштейбиз. Албетте жакшы, Эми уйдун балары быйыл жакшы эле, мына өтө көтөрүлгөн жок. Бир ман могу койдуку, мына жазган мал көтөрүлөт. Бираз, Көтөрүлөт уже эми балдар уже сатылып калат өзгө неткенге. Азыр койдун балары канча болуп калды ошондо бияка дүнгүнөн канчадан келип атат ошондо? Дүгүнө 80. 280ден болуп кетти. Уйдук менен эле бирдей болуп калыптыр да. Даже уйдукунан кымбатыраак. Уйдукунан кымбатыраак. Уйдукунан кымбатыраак. Ошо уйдукунан 80, 280 деп атпайбы? Уйдук 260 деп атпайбы? 260, койлор 280 болуп калат. Кымбатыраак, Кымбатыраак. Жылкыныкы кандай болду? Жылкыныкы ошондо 260. 250-260. Анан баа келгенде жарашады. Могу эт көбүрөөк кетсе азан. Анан колдон колго өтүп отуруп анан бир 320га чейин чыгып калат да. Жок, андай чыкпайт. Пален ичинде сатат. Розница саткандар. Ошо розница саткандарчы? Розница саткан. Точкаларда сатышат. Аятен берде баа башка баа. Розница алып саткандардын баасы башка баа болуп калат. Ушунча бизде кыргыздар этке аябай малыбыз көп, мал жандуубуз, анан ушунча болот па? Кытайдан бүт ток неттери, даже Кытайдан даже азыр ток эмес башкача эттер да келет экен го Кытайдан. Ошол жөнүндө маалыматыңыз барбы? Биз ал жөнүндө биз мына только ушул жерди билебизби? Только берген местный келет бизге. Местный эттер келет. Только павильондо эми только местный только сатылат бул жерде. Анан аларды кайдан келип кандалы билебиз. Эл эми ондо сиздер айткандай айтылып калат, анан биз точно айта албайбыз аны биз. По факту айта албайбыз эч кандай эми. А биз мына по факту могул жерде мына местный эттер келет бул жерде. Только местный. Өзүнүн местный эттер келет. Холодильниктен мындай чыккан только свежий эт сатылат, андайды мындай бизге өтпөйт дагы албайт дейт. Ошондой өзүнү көрүп турбайсызбы? Свежий эт турса жашаңкай ал. Анан ал Кытай эми бул жерде сата да албайт андайды. Бул жерде өтпөйт да сата. Негизи Кытайдын эттери биздин алган малды сорогондо уже келип баштаптыр да. Эми аны кайда Тууралар менен чоң Ош базарда жок, бу жерде жок. бул жерде жок, Ош базарда сатылбайт бул жерде. Ошо упаковкада келет дейт. Бизде сүйлөшүлөр жүрүп аткан күнү атайын жашалган ал. Это заказной болгон. Ошол жерде бизде Казакстан, Россия, Кыргызстан бизде как раз ушу эт боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп аткан да. Ошол күнү съемкага ошолорго границаны ачыш үчүн Мында кандайча башкача максат менен эмеспи? границаны ачышка бизге уруксат бергенге сыртка чыкканга ошол боюнча договор келген тиги представительдер Россиядан, Казакстандан. Ошол күнү эң кол коюлуп граница ачылыш керек. Демек заказ болуптур да. Ошондо биз айтканбыз, суранганбыз. Мына азыр Россиядан представительдер келип атат. Суранабыз кыргыздын намысы үчүн, элдин сыртка чыгарабыз. чыгарыш үчүн биз ошо аракет кылышыбыз керек. Ал мондо тартып сен мондо анда чыгара көрбө. Чагада кыргыздын намысы керек. Эл үчүн күйөсүнбү, анда болбойт. Жок, суранганбыз. Анан биз сураганда ошол күнү анан тилин уруп атпайбы анан. Азыр негизи ошо таможня союзга кирдик, бирок эмнегедир эттер экспортко кетпей атат да Россияга. Эми азыр ачылбады, кол коюлбады уруксат. Бирок чыкса биздин эт жетпей калат го дейм э. Өзүбүз деле камсызданды. Биз билинбегенден көп эле эт кетип атат. Билинбейт да. Иранга канчадай кой. Эмнеге баа көтөрүп Иранга кетип атат. Акча эле мына Иранга кетип атат. Мына азыр араб мамлекеттери келип кызыгып атат. Демесе мына Россияга немесе акырын кетет дейсизби? Биздин эттин сапаты башка да биздин. Башка да. Биздин даамы жакшы да аябай. Мына Казакстан эле кандай биздин эттин даамы мисалы. Карымда бир жегени адам кары жегиси келет. Даже бул жерде болот, мына Россияга кеткенде көчүп кеткен эмелер ошодон эт алып турушат. Жок, биздин эттер экспортко кетсе баалары көтөрүлөт беле дейм. Көтөрүлөт, баа элге уже алып жеп көргөндөн кийин баа уже баа как реклама болгондон кийин
болот алса. Айылдык адамдарга жакшы болот беле дейм да. Мал менен бизнес кылгандарга Жок, азыр малдын баасы көтөрүлүп, Ошо Малды элге көч- баа көтөрүлүш керек болот дейм. биздин кыргыз эми баягы мал менен Ошо да болот. азыр мына койдун баасында өзүңүздөр көрүп атасыз 300 сом чоң акчада. Күнүнөн түнүнөн 300 сом. 280-300 сом кетип атат. Мына уйдун баасы деле көтөрүлө баштады. Ошондо малга фермерлерге жакшы болот да. Ошону айтам. Көтөрүлүп. Баасы көтөрүлсө. Ал эмес мына чочконугун алып кетишет. Даже Германияга кеткендер мисалы үчүн. Баары ошондой. Чырында дагы башка да чырында. Анын деле биздин немен жетти Burada алар. ketken немистер бар, жайыл отпускага келгенде бизге кийишет да. Справка алышат да Именно жолго. биздин этти мына даже мына чучук азык алып кетишет. Ичет өзүңүз аласыз бешеден, Азыр ошондой учурда алып алып эмне кылып аткан учуруңуз ошондо? Эртең. Азырбы? Эме кылып атып, келелик. Келдикпи? Даярданып атасызбы? Ушул жерден дүңүнө сатасызбы же ичине алып келип сатасызбы? Ичине сатабыз, сыртына сатабыз ушунда. Көп жылдан бери истейсиз, жакшы экен. Өзүңүз негизи канча жылдык болосуз? Токтогулдан болсуз дагы, жакшы. Ошондо ичеттер азыр канча болуп атат бизге эмне? Баасын айтып койбойсузбу? Нени? Уйдун ичеттеринин баалары канча болуп атат? Дүңүнөн канчадан аласыз? Мен уй албайм, койдуктан алам. Койдук, Койдун ичеттери канчадан аласыздар эми ошондо? Дүң алабыз, 170тен алабыз, 100дөн алабыз, ичеги бар жок ошондойлорду. Килограммдап дүңүнө эле. Дүң мындай килограмм биз бөлүп сатабыз. Бөлүп ичине кирип сатасыздар, Ошондо азыр койдун ичеттери 170 сомдон болот абы? 170. Баардыгы бирге эле, боор, соор, жүрөк, иче карын, эт баарын общий эле, жалпысынан эле. Жакшы экен. Эртең менен саат бир канчада эле келип аласыз бул жерге ошондо? Биз 3:30да келебиз. 3:30 элеби? Түнкү уйкуну бузатып турбайсыздарбы? Көнүп калдык да. Көнүп калгансыздар же? Канча жылдан бери иштеп атасыз жашыруун болбосо? 20 жылдан бери. 20 жылдан бериби? Башка иш кылбайсыз, ушул эт менен иштеп Ушул атасыз. Ушу менен бала бакыра бакмай, үй бүлө бакмай. Жакшы, ишиңизге ийгилик эже. Буларны бул жерде көрүп атасың, адал эме болот. Эми кан ар кандай сойлоп атат. Бирок кырса сойгондо, мисалы үчүн баягы билесиң биз тере коюп соебуз. Жерге жаткырып мисалы үчүн. Ошондо мисалы кандай болуп калат. Кээде бойнуйдан соет. Кээде кырса сойгондо мисалы үчүн ошондо кандай болуп калат этин сыртында, товарный вид. Анан ошо бирөөдөн үчүн уже не то көрүнүп калат да. Бизде мисалы ордунан врачтардан көрүнөт, справкаларын алат. Мисалы үчүн таза болгондо эле справка жазып берет да. Адал сойлгондон кийин. Эт менен көп жылдан бери алектен иштейсизби, 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери иштейсизби? Өзүңүз кажелик болосуз? Токтогулдансызбы? Этти каяктан алып келип атасыз эми ошондо? 20 хутур. Каяктан? 20 хутурдан, повороттан сойдурат. Ал кайсы Атбашинский каналда, Атбашинский каналда. Сиздер ошондо эттерди өзүңүздөр бойнуйдан союп анан алып келесиздер. Бойнуйдан сойдуруп келет. Бул жерде азыр мисалы үчүн көрүп атасыз, машинанын ичинде аябай толгон токой эткен, ошонун баары ошондо өзүңүз кожоюн болуп калып турбайсызбы? Же ар кайсы элдердикиби? Жок, элдердикин сатып алам да мен. Сиз сатып алып туруп. Мен сатып алам, живой сатып алам, сойдун. Анан сойдуруп туруп анан бул жерге алып келип сатасыз. Сойдуруп, так кош базарына коюп сатам. Ушул эле ишти кыласыз, башка иш менен иштебейсиз. Башка ишим жок да, болгон Болгончу, ушул ишимде. Мындай жашыруун болбосо бир келгенде канча сомго чейин киреше таап кое аласыз? Эми бир 10 миң, 7 миң, 8 миң, 10 миң, ушундай да, 10 миңге чейин. Жакшы дейт турбайсызбы анда? Бир күндө 10 миң таап койсоңуз, Жок, эми күнүгө эле болор бет да, эми бир жумада 1-2 жолу суббота, воскресенье күнү эле. Калгандыр 6 миң, 7 миң ушундай да. Средний бир 7 миңден айланат. Бул жерден дана нак акчага алып кетчи, жок Карскада сурашып? Жок, Карскада. Карскада кетет. 80% Карскага кетет. Записке. Записке. Кайра чогултасыз. Анан чогултуш да ошол жакта да баары. Жакшы экен, жакшы иштейт экенсиз анда. Машина өзүңүздүкү баары. Өзүмкү. Жакшы. Ишиңизге ийгилик анда, жакшы иштейбеңиз. Бир Бизде бет аренда коебуз. Бир башты мисалы, бир селый башты 200 сом коебуз. Бир этти 200 сомдон алып келип ташып коюп берет. Алып келип коюп бергенгеби? 200. Сиздер бул жерге өзүнчө дагы бир ижара төлөп коюшуңуздар керек, Жок, биз өзү төлөйбүз, бетте ушул арендага төлөйбүз да, Ташкентте. Ташкентке аренда төлөп койсоңор болду, Канча жылдан бери иштеп атам дедиз? 2-3 жыл болду. 2-3 жыл болду. 2 жылдан бери эле. Башка иш кылбайсыз, ушул жерде иштейсиз, Ушул өзүңүзгө жетет ушул. Жетет, Кудайга шүгүр. Эртең менен саат канчада келесиз? 3-тө, 2-де эле келип турушуңуз, 2-3тө келебиз. Келесиз. Саат 9-10го чейин иштеп кетип каласыз. Мындай жашыруун болбосо бир күндө канча сомго чейин кириш таап кое аласыз? Ар бетте стабильный эмес, бир күндө 1000 болуп калат, 2 2000 сом. 1000 дагы жок болуп калат ошол. Жакшы. Жылкынын эти менен иштейт турбайсыз ошондо? Түгүнөн сатасыз,
Азыр эми ошондо канчадан болот азыр мына амыл турган эттер канчадан? Жылкын эти күнүнөн 255-тен 270-ке чейин. 270-ке чейин, мындай семиздигине жараша, жакшы. Мындай тандап эле ала бересиздер да эттер, каяктын эти болсо делечи, көлдүкү, нарындык. Жок, бар. Баасы бирдей эле, көлдүк болобу, нарындык болобу, жана нарындык кымбатыраак, көлдүк арзаныраак кандай болбойт, Эттин сапатына жараша. Сапатка жараша эле. Эң кымбаттар 270 турат, Ошондо мындай жашыруун болсо сиз ошондо азыр бир күндө канча тушуга чейин сатып коесуз жылкын этин? Мен өзүм гана бир жылкы союп келем болду. Күнүгө бирден жылкы союп Бир эле жылкы союп келем, ошону сатам болду. сатып кетип каласыз, жакшы. Мен же перекупщик эмесмин. Өзүңүздүн кородо Өзүм кородогу малыман союп келип. Ana ошону күнүгө союп сатасызбы? Демек жылкыңыз аябай көп экен да. Жок, мен алып келип кайра ордун толуктайм да. Кайра эле жылкы алып коесуз. Анан байлайсыз. Жакшы экен. Өзүңүз кажерлик болосуз? Көлдөн. Көлдөнсүзбү? Жакшы ишиңиз бар турбайбы анда? Ушундай бизнес экен да. Башка иш кылбайсыз, ушул эт менен эле иштейсиз. Башка эмне кылабыз? Мамлекет жумуш менен кабыз кылбаса. Өзүң бакмай деңиз. Конечно. Азыр өздөрү абайын өзүн соккон киши гана жашайт. Туура. Рахмат, рахмат. Кандайсыздар? Кандайсыздар? Атым Мыскал. Мыскал эже. Мыскал эже. Бул ушул жерде көп канча жыл болду иштегениңизге? 27-28 жыл болуп калды. 28 жылдан бери иштеп Советтер Союзунан бери эле. 95 жылдан бери. Ооба. Ошондо сиз уйдун этин сатасыз го эми, Уй буканыкын, уйдукун мына мондай эттер. Булар меники этигилер. Бул жерден келгенде эле дүгүнөн алып, же дүгүнөн сатасызбы өзүңүз? Бизге эми клиенттер бар, өздөрү союп келет. Көп жылдан бери биздин да клиенттерибиз бар. Алар союп келет. Биз кайра өзүбүздүн клиенттерге беребиз. Ортодон беребиз. Ошондо мына жашыруун болбосо, мисалы үчүн килограммына канча сомдон кошулуп сатылат? Эми бир күнү бир 2 сом 3 сом кошулса, бир күнү кайра артка кетебиз. Эми бир күндө күн бирдей болбойт, ар кайсы күн ар кандай болот. Кээде артка кетип 2 күн 3 күн деп сүйрөгөн күндөрүбүз болот, эт көп болгондочу. Кээде берип калганга жетишебиз. Ар кандай базар ар кандай. Сиздерден кайра шаардын тошкалары алып кетишет турбайбы? Майда базарчиктер алат. Клиенттерибиз бар, ар кимдин өзүнүн клиенттери бар. Бул жерге канча туш келсе дагы. Бир күндө ошондо эртең менен 3төн баштап ошондо кечки түшкү 9-10 чейин иштейсиз, Биз 9-тарга чейин. Жок, 9-10го чейин жүрөбүз, акча жыябыз да. Биз деле монтип бүт таратабыз жердин баарына, элдерге. Азыр элдердин акчасы жок, кыйналат. Элдерге беребиз, анан качан чыкканда алабыз, күтүп жүрөбүз, кайра ошолорду жыйнайбыз. Ошол бир күндө канча килограммга чейин эт сатып коесуз өзүңүз? Бир 300 килодай сатабыз, 300 килодай жакшы сатсак. Жакшы. Азыр ошондо уйдун эттерин канчадан алып атасыздар азыр учурда? Азыр 240 сом, 250 сомго чейин этке жараша алып атабыз, ошонун тегереги да, 240, 250. Аябай жогору баасы 260га чейин. 260га чейин алып туруп, анан кайра эле бир 5 сом бош эле. 5 сом, 3 сом ошондой кошулат, кошулса, кошулбаса кошулбай да калат. Кошулса кошулуп да калат ар кандай эми. Базар эле чечип коет бааларды. Мисалы рабочий барады. Лекани сат. Жаңа сатсын ушул